Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Тасаххару фа инна фи сухури баракатан." Сарылык кылгыла, анткени сарылык кылууда машалла береке бар. Кээ бир адамдарыбыз, машалла, кээ бир туугандарыбыз мындай суроо берет да: "Ошо сарылык кылбасам кандай болот? Ниет кылбасам деле боло берет, жарай берет. Эч нерсе ичпейт эле, эч нерсе жебейт эле. Оңуз бекитсеңиз, башкача айтканда ниет кылсаңыз өтө берет." Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кызыктырган. Пайгамбарыбыз айтат: "Сарылык кылгыла, сарылык кылганыңарда бул береке бар" дейт. Бунун мааниси, бул береке бар деген мааниси биздин машалла кечке чейин оозубуз бек жүргөндө, ибадатка бекем болгонго чоң бир машалла пайдасы бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте айтат: "Бизи менен еврейлердин, яһудтардын ортосуна айырма, алар сарылык кылбай орзо кармашат да. А бирок биз уммат Мухаммадия, Мухаммад пайгамбар үммөтү, биздин өзгөчөлүгүбүз машалла сарылык кылуу экен да. Ошондон урматтуу туугандар, сарылыкка бекем болуңуздар. Жана биз башка контенттерди чыгарабыз иншалла. Сарылыкка кандай тамак жесеңиздер жакшы болот. Алла субханаху ва таала өзү кабыл кылсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.